Куткаруу иштерине барган жигиттерибиз урандынын астында калган туугандарына жардам бере албай, айласы куруп, кыйынчылыкка туш болгон түрк элине жөлөк таяк болуп, жакындарын куткарып, адамгерчилик деген улуу сапаттын үлгүсүн көрсөттүңүздөр. Өзүңүздөр билгендей, биздин куткаруучулар 13 күндөн кийин, тагыраак айтканда 296 сааттан кийин дээрлик тирүү адам жок деп изделбей турган урандылардын астынан толугу менен бир үй бүлөнү таап, 3 адамдын өмүрүн сактап калдыңыздар. 15 күндө урандылардын алдынан жалпы 8 адамдын өмүрүн куткарып, 198 адамдын сөөгүн чыгарып, туугандарына тапшырып бердиңиздер. Дүйнө эли таң калган, түрк эли терең таазим кылган мындай окуялар эки элдин тарых барактарында жазылып кала турган эрдик болду. Кыргыз жигиттеринин эрдиги менен эбегейсиз эмгеги жалпы журтубузга сыймык болсо, келечек муундарыбызга мыкты өрнөк болуп калат. Куткаруучуларыбыз бир адам болсо да аман алып калалы деп жан алекетке түшүп жаткан маалда ата мекенибиздин миңдеген эр азамат уул кыздары биз сени менен Түркия деп кандай жардам керек болсо даяр турушту. Жалпы кыргызстандыктар жөн жата албай, колдон келген жардамдарын чогултуп, түрк боордошторго байма-бай жолдоп жатышты. Мындай адамзат башына келген оор сыноого кайдыгер карабаган жалпы кыргызстандык мекендештериме дагы терең ыраазычылыгымды билдиремин. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар министрлиги алдына коюлган милдеттерди жогорку деңгээлде аткарып жатканына күбө болуудабыз. Республиканын ичинде гана эмес, дүйнөнүн 60 мамлекети мүчөлүк кылган эл аралык жарандык коргонуу уюмунун аткаруу комитетине 6 жылдан бери төрагалык кылып келебиз. Министрликтин эл аралык деңгээлдеги аброю өсүп, жыл сайын ондогон өлкөлөрдүн тоо куткаруучулары менен суучулдары өлкөбүздүн Кыргыз бермети Ысык көлгө келип, биздин адистерден окуп үйрөнүп, тажрыйбасын жогорулатып кетип жатышат.